Бишкек шаардык мэриясы тарабынан шаардагы коомдук транспорттун сапатын жакшыртууга багытталган иштер жигердүү уланууда. Алсак дал ушул менин аркамда турган электробустар жакынкы күндөрү шаардагы айрым каттамдарды аткарууга киришмекчи. Бул электробустар 12 метрлык. Бул мурунку эле бул жаңы каттамдар болбойт. Булар эски каттамдар, бүт баары тең. Троллейбустук мурунку каттамдарга кирет. 25 сентябрдан баштап бизде 4-чү, 10-чү жана 11-чи каттамды пландаштырып атабыз. Жана келе жаткан жумада 33, 66 ал эки жаңы каттам ачтык. Аларда кыскараак каттамдар болот. Эске салсак, жыл башында Кытайдан 120 дал ушундай электробус сатылып алынган. Алар үчүн мурдагы троллейбустар токтоочу жай жаңыланып, реконструкциядан өтүп, дал ушундай заманбап үлгүдөгү электробустарды зарядтоочу жайга айланган. Учурда шаарда электробустар токтоочу ушундай эки автобаза жайгашкан. Алардын ар биринде 60тан ашык электр кубаттоочу жайлар каралган. Бул өз кезегинде шаардагы электробустарды үзгүлтүксүз тейлөөгө шарт түзмөкчү. Бул жерде азыр 60 зарядтоочу станциябыз бар. 60 зарядка автобусту бир жерден бизде депо 1 дагы бар. Ал дагы бүттү. Бул эки автобаза болот. Эки автобаза, мурунку депо 1, депо 2. Биз берген шарттар боюнча 280ден 330 км чакырымга чейин жүрүп берет. Бул 60 кишиден 80 кишиге чейин барат. Жаңы алынган электробустардын баардыгында жүргүнчүлөр үчүн атайын ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Алсак, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атайын отургучтар, кош бойлуу айымдарга, ошондой эле коляска токтотуучу атайындагы жайлар каралган. Алсак, бул электробустардын башка автобустардан айырмасы ар бир отургучтун жанында телефон кубаттоочу жайлар каралган. Негизи водителдер билеттүү да. Водитель келип колясканы киргизет, кайра жаап коет. Муздак кезде автобус ичин жылытып берип турат. Күн ысыганда контейнер иштеп муз атып берип турат да. Майыптарга, боюндарга, аялдарга дегенде майыптарга коляскасын койгон ремендеринен өйдө бүт коюлган да. Газ дагы колдонулбайт, дизель, бензин менен да иштейт, ток менен иштейт да. Ошонусу менен аябай бизге кандай десем мындай экономный болот экен да. Жаңы электробустардын каттамга киргизилиши шаардагы коомдук транспорттун сапатын жакшыртып, ошондой эле жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп берүү багытындагы негизги делген иштердин бири. Жаңы электробустар экологиялык жактан коопсуз жана жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп берүүдө. Максат Боронбаев, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.